Мисалы кылып кетейин, анда да бир жолу айтып кетейин, каршы болбосоңуздар. Бул жерден караңыздар, предметке киргенден кийин предметтин карайсыңар. Бул жерде мисалы биякта нет доступных предметов деп чыгып калса, сиз могул жерде кошуу кнопкасын басасыңар. Кошуу кнопкасын баскандан кийин бул жерде көрдүңүздөрбү, мондай предметтер чыкпай калса, могул жер пустой болуп калса, могул жерде предметтер жок болуп, могул жер жөнөкөйлөп эме пустой эме болуп калса, анда сиз деген академиялыкты басып туруп, кайра программага кирип туруп, анан деген бул жерден программага предмет кошуп кетесиңер. Кантип кошосуңар? Мисалы, бул жерден тууралуу кнопкасын басасыңар. Бир классты тандайсыңар. Могул жерден мисалы кылып келтирип кетейин. Ушул жерден бир классты тандап, экинчи класс деген турат. Ошону тандап туруп, тууралуу кнопкасын басасыңар. Тууралуу кнопкасын басып туруп, мисалы да, бул жерден түшүндүрүп кетейин. Мына мисалы бул жерге тууралуу кнопкасын программаны басып кирип, өзүңүздөргө программа кошосуңар. Бул жерден көрдүңүздөрбү? Могул жерден тандайсыңар. Экинчи класска, мисалы, экинчи класска бир программа кошуп кетели. Мына көрдүңүздөрбү? Бул жерден тууралуу кнопкасын редактировать, тууралуу кнопкасын басып туруп, мисалы, көрдүңүздөрбү? Могул жерге предмет кошсо болот. Мынтип жазсаңыз да, сразу чыгат. Бул жерден издеп, эме кыйналбай эле, бул жерден поиск деген кнопкасы бар. Бул жерден басып туруп, жазсаңыз, рисование деп жазсаңыз, кошулуп калат. Бул жерден сохранить деп базабыз. Сохранить деп басып туруп, успешно сохранено деп чыгып калат. Сактоо кнопкасын баскандан кийин успешно эме чыгат, ийгиликтүү сакталды деп. Бул жерден предметтерге кирип, академический предметтерге кирип туруп, экинчи класстан, мисалы, кошуу кнопкасын басам. Кошуу кнопкасын баскандан кийин, бул жерде көрдүңүздөрбү? Мына рисование деп чыгып калды өзүнчө. Бул рисованияны мен деген эме байлаш керекмин да, бул жерде өзүнүн отметка коюш керекмин буга. Көрдүңүздөрбү? Галочка койдум. Галочка коюп туруп, сактоо кнопкасын басам. Сактоо кнопкасын басып, бул жерде өзүнчө бул эмени кошо алам. Көрдүңүздөрбү? Рисование дегенди коштум. Бул эми ушу рисованияга мен мугалим байлаш керекмин. Кантип байлайм? Көрдүңүздөрбү? Бул жерде тууралуу деген кнопкасы бар. Ошону басам. Басып туруп, мугалимдер деп турат. Көрдүңүздөрбү? Бул жерге мен деген бир мугалимди байлаш керекмин. Исхаков Адилет Токтобекович депчи. Баарын тандоо дегенди көрдүңүздөрбү? Бул жерде турат, баарын тандоо деп. Ошону басып туруп, кошуу кнопкасын басам. Кошуу кнопкасын басып, кошуу кнопкасын баскандан кийин көрдүңүздөрбү? Мына окуучулар мисалы мондай болуп турса, сиздердикинде окуучулар ушул жерде турган болсо, сиздер бул жерге галочканы коюп туруп, кошуу деген кнопкасын басасыңар. Ошондо караңыздар, бул жерде мугалим байланды жана окуучулар байланды бул предметтерге. Ошондуктан сактоо деген кнопканы басасыңар. Сактоо кнопкасын баскандан кийин бул жерде сакталат өзү. Көрдүңүздөрбү? Бул рисованияга бул мугалим байланды жана окуучулар байланып калды. Көрдүңүздөрбү? Ушул эле учурда сиздерде көбүнчө суроо болуп атат, предметтерди өчүрө албай атабыз деп. Мисалы, предметти өчүрөйүн деп атабыз. Могул жерде экинчи А класстан жаңы эле рисование деген предметти өчүрүш керек болуп атат. Биз бул жерде өчүрүү кнопкасын бассак, мондай чыгып калат да сизде. Өчүрүү операциясына уруксат жок. Анткени бул жазууга башка маалыматтар байланышкан деп. Көрдүңүздөрбү, кандай маалыматтар байланышкан? Мугалим жана окуучулар. Ушуларды мен деген привязкадан алып салыш керекмин. Ошондо гана өчүрө алам. Мисалы, мына рисование деп турат. Бул жерге басам, басып кирип туруп, тууралуу кнопкасын басам. Тууралуу кнопкасын басып туруп, мугалимди алып салыш керекмин. Кантип алып салам? Могул жерден X'ти басып туруп эле, бул жерден көрдүңүздөрбү? Баарын тандоодон басып, жана чыгаруу деген кнопканы басам. Басып туруп, сактоону бассам, бул жерде маалыматтар өчүп кетет да. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде уже мугалим жок жана окуучулар жок. Ошондо гана мен өчүрүү кнопкасын басам. Өчүрүү кнопкасын баскандан кийин, бул жерде көрдүңүздөрбү? Предметти өчүргөнгө уруксат болот. Сактоо кнопкасын басып коем.
Болду, предмет ошо менен ийгиликтүү өчүп кетет. Көрдүңүзбү? Жазуу ийгиликтүү өчүрүлдү. Бул предмет жок. Рисование деген предметти өчүрүп салдым. Азыр сиздерде ушундай да, мугалимдерди жана окуучуларды байлап чыгыш керек. Мисалы, бул жерде көрдүңүздөрбү? Мугалим менен окуучу дайындалган эмес да. Ошолордун баарын кошуп чыгыш керек. Ушундай кылып байлап чыгыш керек да мугалимдерди. Суроолоруңуздар болсо бере бериңиздер. Урматтуу кесиптештер, суроолоруңуздар барбы? Урматтуу кесиптештер, сурооңуздар барбы?